Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз адабияты сабагы. Балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз Төлөгөн Касымбековдун өмүрү чыгармачылыгы. Анда эмесе балдар, мен силерге улуу жазуучунун өмүр баянын айтып берейин, силер көңүл буруп окугула. Жазуучу Төлөгөн Касымбеков Аксы районундагы Ак жол кыштагында 1931 жылы 15 январда туулган. Орто мектепти бүтүп, 2 жыл баштапкы мектептерде мугалим, Кичи Ак жол айылдык советинин жооптуу катчысы болуп иштеген. Касымбеков Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1957 жылы бүтүрүп, 1960-1973 жылдары Ала тоо журналында бөлүм башчы, жооптуу катчы, башкы редактор, 1973 жылы Кыргыз ССР министрлер советинин басма, полиграфия жана китеп соода боюнча мамлекеттик комитетинде башкы редактор болуп эмгектенет. Altı duvan yerin var, ala toğday yerin var. Alda kança derin var, atpay Türktün içinen kayırından kemin var деген. Касымбековдун Кичинекей жылкычы деген чыгармасы 1952 жылы Советтик Кыргызстан журналына басылган. Адам болгум келет повести 1965 жылы чыгат. Bir da kişiden ben jamanlıkты көргөнүм жок. Себеби mezgil ошондой болчу. Bir kişinin jamanlığı деп эсептебейт, mezgildin ошол кыйынчылыгы, бирок бул mezgil өтөрүнө көзүм жеткен. Кайрадан кайра кайрылып, тереңдетип жазып отурдум. Сынган кылыч тарыхый романы орус тилине которулуп, андан кийин Советтер Союзунун бардык элинин тилине которулган. 1980 жылы Прогресс басмасы бул романды англис тилинде чыгарган. Башка чыгармаларынын арасында Кыргызстандын тарыхын 19-кылымдын ортосунан баштап 20-кылымдын башына чейин баяндаган Кел, Чапкын, Баскын, Кыргын деген романдарын атаса болот. Белгилүү жазуучу 1959 жылдан тартып СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 1986 жылы Кыргыз эл жазуучусу наамын алган. Korkmamız aynıyız, korkmamız. Biz de adamız. Adam? Men деле? 2005 жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн Кыргыз тили төш белгиси, даңк медалы 2001 жылы 1-даражадагы Манас ордени менен сыйланган. 2006 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик токтогулатындагы сыйлыктын лауреаты болот. Ошондой эле Кыргыз эл баатыры жана Ак Шуңкар ордени менен сыйланат. Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков 2011 жылы 17 июнда 80 жашында бул дүйнөдөн кош айтат. Аны эмесе балдар, Төлөгөн Касымбековдун замандаштарына көңүл бөлөлү. Мындай тарыхты сүйлөгөндө, жомокту айтуу, тигүү сөзмөдү кишилер топтолчу. Көп аксакалдар келчү Ала тоо журналына. Экөөбүз Ала тоо журналында бир 40 жылча иштедик. Ошо прозаны Касымбек башкарды, поэзияны мен башкардым. Анан өзү тарыхтай катуу изилдеди. Шабдан Баатыр жөнүндө роман жазды, Курман Жандатка жөнүндө драма жазды, Сынган кылычты жазды. Бул эң чоң эмгек болду да. Мындай бир караганда ушундай чоң романдар керек болот экен. Ошол замандын үнү, улуулардын айтылган сөздөрү өчпөй калып калат да. Дайым эле бир тегерегинде илгерки аксакалдар, биргесте башкарма болгондор, анан санжыра жазып калгандар, ошондой аксакалдар менен көп жүрдү. 50-60 жылдары биздин Кыргыз адабиятында чоң бурулуш болду.
akınlar ağır yazıp girdi. Başka çağrıların formalarını tağırdı işte. Tölöven Kasımbek büyüsü alatodu işte. Çıkarmalarını çıkara başladık da artırdı. Bir bet alğanın takır moyunlarını alçımesta. Anan keyin sancıraçıların emne aytkan barın jasıp kaldırışı da. Ошол Kokon kandığının bala geçten ошол balkim tирүүгүчтөр көрүп калса керек. Ошон үчүн бул киши даярдыгы бар болгондуктан жанагыдай роман жазыш үчүн, роман деген атка татыктуу болуш үчүн ошол романдын бир канча катмары болот. Биринчиден ал социалдык, философиялык катмар. Экинчиден жанагы ошол замандын элесин берген ошол элдин турмушун чагылткан. Үчүнчүден образдык системаны түзгөн сынган кылычы менин байкашымда биздин чөлкөмдөгү Орто Азиядагы жанагы Мухтар Әуезовдун Абайдын жолунан кийинки жанагындай толук кандуу роман деп айтууга жарай турган романды пайда кылды да, келетинен эле баштап ал киши жөнүндө жакшы пикирлер чыга баштаган. Себеби сөздүн көрөңгөсү баягы Касымбековдун мындай бир сөз байлыгы өзгөчө жазуучулардын бирине кирет. Анан психологизм ошондой эле, анан жазуучулук интуиция, образды түзө билүү көрүнүштөрү ошол эле тиги адам болгум келеттен башталгандагы анан жанагы эпикалык чоң чабыт, доорду чагылдыруу бул Касымбеков биздин адабияттагы өтө чоң орду бар жазуучу. Себеби ал биздин элдин 19-кылымга кандай даярдык менен келди. Биздин эл эмне деген эл эле? Өзүнүн каада салты, өзүнүн тарыхы, өзүнүн адап аклактык маселеси, жана улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо деген сыяктуу нерселер, элдик жөрөлгөлөр, тамашалар, элдик таланттар, шулардын баардыгынын кыскасы кыргыз эли моореки колониализмге келгенге чейинки эмне деген турпатта, эмне деген көрүнүшкө ээ болгондугун Касымбеков ушул романдарында мындай абдан жакшы берди. 70-жылдары бул кыргыз адабиятындагы өзгөчө бир ренессанс болгондо, себеби ушундай бир чоң улуу жазуучулар келип Айтматов баштап мына Эжен, Төлөгөн Касымбеков, Асакемдер кийинки акыркы муундар болуп калдыңыздар, ошол адабиятта өзгөчө бир топ келген да, өзгөчө. Бул топ бир мындай масса эмес, бул адамдын ушул кыргыз адабиятындагы жана революция кетти. Революция кетти. Бул кыргыз адабиятында, улут адабиятындагы эволюцияны алып келген жазуучулар, чыгармачылар болду. Азыр мында карап койсок, кыргыз маданиятынын алтын доору ошондо башталды. Изилдеген, тарыхты изилдеген окумуштуулар дагы бул теманы көтөрүп чыгылган эмес мынчалык. Себеби Төкөм эжем айтты, ушул Запкы Чекени, ал топ ушул көркөм эстетикалык жактан эмес, адабиятка болгон таптык көз караштан улам жапа чек салым кошкон жазуучулардын бири Төлөгөн Касымбеков. Кыргыз мамлекетинин эң ыйык атрибуттары, мамлекеттик символдоруна өзүнүн пикирин, өзүнүн көз карашын, позициясын билдирген жазуучу Төлөгөн Касымбеков. Бүгүнкү биздин желегибиз, желекти коргогон, ушул желекти кыргыздын желеги болуш керек, бул Манастын желеги деп айткан биздин ушу Төлөгөн Касымбеков болгон.